Багбан болуп атабыз туугандар. Урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу багбандар. Таза кирешеси менен 8 гектар жер аянтындагы бак шашылыш түрдө сатылат. Алмасы дагы бар, өрүгү дагы бар. Алманын 4-5 сортундагы түптөрү ушул түшүмгө кирген. Мынакей, бул жерде жалпы 8 гектар жер аянтында бактын ичинде толук түрдө карлик жана полкарлик көчөттөр отурулган. Өрүгү дагы бар, алмасы дагы бар, крипсону дагы бар, баг алмасы дагы бар, жаз алмасы, жанагы кымыздек алмага чейин бүт бардык сорттору отурулган. Кышка сактоо алмалары дагы бүт баары каралган. Мына бул бардык карлик көчөттөрү мынакей түшүмгө кирген. Мына бою кыска, бирок аябай соонун түшүм бере турган ушул көчөттөр алма бак дарактары отурулган. Жалпы 8 гектар жер аянтында ушу 8000 түп көчөттүн тегерегинде көчөтү бар экен. Мына 8000 түп көчөтү бар экен да. 8 гектар жер аянтында. Катар агат болуп отургузулган, анан жер аянты 4 чарчы бүт тарабынан тосулган. Узуну 420 метр, ал эми турасынан болсо ошол 190-195 метрди камтыган. Бул Ысык Ата районуна караштуу Питомник айылында жайгашкан. Питомник айылында түз эле келе бересиздер. Ушул айылдын эле бүтүшүндө мына бул чоң зданиянын боорунда жайгашкан ушул 8 гектар жер аянты. Сатыла турган баасы $75.000. Аз-маз сүйлөшүү жолдору болот. Таза мына ушул көчөт отургузгандын өзүнө эле болгону бир $55-60 тегерегинде чыгаша кетиптир. Азыр эми түшүмгө жетилтип, түшүм берген моментинде шартка байланыштуу ээлери сатууга коюп жатат. Учурда бир багбандарды жалдап, мына бул алмаларды бутатып, полный бак дарактарды бутатып азыр даярдап атат. Түшүмгө кирген бир 50-60% түшүм берет да. Быйыл алсаңыздар, мына быйыл күзүндө эле түшүмүн колго аласыздар. Мына бул катарын караңыздар. Тетиги четтен забордон бери катар агат болуп бүт бардыгы карлик көчөттөр отурулган. Мына бул ортодон бетон стойкалар, бүтүн ушу винколдорду отургузуп, стойка кылып, ушу карликтерди түптөп, тиреп, түздөп, кыскасы багбанчылыкты келтириптир да. Түптөптүр, даярдаптыр. Сиздерге сатууга коюп жатат. Баасыны $75.000 кеми бар дейт. Дрон кадрларында алып көрсөтүп койдук. Дареги ушул Питомник айылынын боорунда эле жайгашкан. Көчөлөрү асфальт, суу свет бар, агын суу кенен. Мына бул ортодон катарма-катар ушул арык кылып алчып коюптур. Ушул жердин баардыгынан суулар, агын суу келет да. Анткени мына бул өйдө тарабында дагы жол бар, ылдый тарабында дагы жол бар. Анан мына бул батыш тарабында дагы айылдын ичи менен кааласаңыздар орто жол менен, кааласаңыздар ылдыйкы өйдөңкү жол менен, любой менен түз эле келип бакка кирип кетет экенсиздер, асфальт менен. Ал жагын карап көрөсүздөр. Мына бул ортодо эми кукан гилясы дагы бар экен, өрүк бак дарактары бар экен. Мына катарынан өрүктөр. Бир 5-6 катар өрүк экен, узунунан 420 метр. Мына бул тарабы бардыгы полкарликтер экен. Анан мына бул жагы кайрадан карлик көчөттөр. Булардын баары түшүмгө кирген. Ушул бир 2-3 жылдык көчөттөр экен да. Алды 4-5 жылдан ашып калыптыр уже. Ээси менен чалып сүйлөшөсүздөр. Бул Кант шаары менен Токмок шаарынын ортосундагы Ивановка айылын билесиздер, Ивановканын чоң трассанын боюнан асфальт менен эле өйдө Ысык Атаны көздөй жүрөсүздөр. Бир аз жүрсөңүздөр поезд жолдон өткөндө эле ошол поезд жолдун жанында станция Ивановка деп коет. Андан бир аз өткөндөн кийин эле күнчыгышты көздөй кайра сол тарапка асфальт менен ушул Питомник айылына бурулуп келе бересиздер. Келгенде ошол Питомник айылынын боорунда чоң 8 гектар бак сатылат экен десеңиздер, элдин баардыгы билет. Мына учурда багбандар карасаңыздар, буташуусун бутап, кесе турганын кесип, ашыкча шактарыны, ашыкча бутактарын бүт баардыгын бутап койгон. Ушуну сатууга коюп жатат бакты. Бүт баардыгы айланасы тосулган. Анан мына көчөлөрү караңыздар. Бул жагынан бир дарбазасы орнотулган, забор менен, зымтор менен айлантырып тосуптур да. Баасын $75.000 дейт. Эми өзүңүздөр чалып бир катар сүйлөшүп көрөсүздөр. Алманын эле бир 5 түрлүү сорту бар экен да. Голландиядан, башка жактан келген, ар тараптан алып келген көчөттөр бар экен. Анан бул жагы өрүгү дагы, кукан гилясы дагы бар экен. Кааласаңыздар дагы кошумча аралатып башка бак дарактарды дагы отургузганга мүмкүнчүлүк бар экен. Ушул 8 гектар жер аянтында 8000ден бир аз ашуунураак көчөт бар экен. Чалып сүйлөшүңүздөр, ушул бак дарак таза пул табар, акча табар бизнес сиздерге сатууга коюлду. Ээси менен сүйлөшүп алыңыздар.